Урматтуу Дастан Артысбекович, урматтуу Кубатбек Алчевич, сонда келген коноктор, депутаттар. Кыргызстын жакшы кеби бар да, башканы коюп манастайт дейт. Ана бул жерде айтып атасыңар, бул айыл чарбасынын баары өлгөндө чын айтканда. Себеби илгери Советтер Союзунун тушунда Коммунисттик партия бар кезде 100-нө 150-ден 140-тан косалгыла деп атып эле башты айлантып, ошол эгинди мынчадан картошканы тигинчеден аласыңар деп силердин авторитетиңердин баарын бүтүргөн, чынын айткандачы. Эми айта турган сөз мындай, Кубатбек Алчевич. Бүгүнкү кеп аябай кыйын мезгил болуп атат. Иммунитетти көтөрүш үчүн кайсы өсүмдүктү же только бейдин сүтүн, багаланган субу же башка эмнени жеш керек? Себеби оордан кутутат экен да. Бу автоматы жок эле, катюшасы жок, ушуну бир карап айтып көрсөңөр, кандай оюңар бар угалы? Урматтуу Камчок Дошбаевич, иммунитетти көтөрүш үчүн негизи ат башынын балын жеш керек да. Ушу бал аябай жакшы. Анткени себеби бул бал иммунитетти абдан көтөрөт. Ошондуктан бардык жерде ошол медицина катары ошо иммунитетти көтөрүү боюнча ошо балды предлагать этишет да. Кээлер балды жегендер сахар болуп ооруп атат, андан башка да болуш керек. Жендечи Камчок Дошбаевич, негизи бул медицинада каралган, эгерде кээ бир сахар көтөрүлүп аткандар көптөр кээ бир учурларда балды да предлагать этет да. А бирок эң негизгиси ошол иммунитеттин көтөрүлүшүнө ошол бал. Эгерде мындай караса ошол Кубатбек Алчевич, мындай да, бул жерде бүгүнкү күндө телевидениеден тияк бияктан карап туруп, мол пишнин жегиле, мол картошканы жегиле же тамактын немесин айтып, анан кийин бериш керек. Бул бир. Экинчиден, булар өздөрү бал жеп атып семирип алганбы билбейм. Анан жасаш керек да бул боюнча. Катуу маселе болуп атат. Эси иммунитет жакшы болсо, ден соолугу мыкты болсо, ал кишиге оору жукпайт дейт. Оору жукпаган кыргыз элинин ден соолугун карайлы. Бул бир. Экинчиден айткыла, мына бул өсүмдүктү муну көбүрөөк өстүргүлө десеңер, элдер өстүрөт. Ошону телевидениеден берип, радиодон айтып, жакшынакай иш жасабайсыңар. Анан туруп алып эле баягы чогулуп алып эле отчет беребиз деп келесиңер. Бул жерде айтып аткан депутаттардын иштери 20 секунд. Анан айта турган сөз мындай да. Бул Кыргызстан эмес, бүт дүйнө күрөшүп атат. Шуну карасаңар, жолдош министрдин айткан тигил. Биз ошол канал салып койсок, каналды ремонттоктурсун, өздөрүнүн балансасын албайт буларчы. Өзүбүз салсак жакшы болот эле, ошондон шабашкасын өзүбүз алганыбыз жакшы эле дейт. Шунун баарын карап. Сунуштарды Рахмат, эске алалы.